Аяк жагын карасаң, үч кошойдун бөксөсү, муну жердеп тургандын болор бекен өктөсү. Туура жагын карасаң, кара буура чаткалы, көз жетпеген аскалар көктү тиреп жатканы. Ай жаныбар кең талас, жер соорусу турбайбы? Муну жер деген адам тунбайбы? Калың айыл ой тартып конбоочудай жер бекен. Калың кыргыз конушу болбоочудай жер бекен. Кунан минип куш койноп бойлобоочу жер бекен. Багалак салып ордатып ойнобоочу жер бекен. Таң жарылган кызыкка батпагыдай жер бекен. Эр азабат жан баштап жатпагыдай жер бекен. Алышар жоосу жок болуп, айыл үйү ток болуп, эриксе элик атышса, эрикпесе таласта, эркен ойноп жатышса, бетеге менен шыбагы, береке экен будагы, оромпой тээп кызыкка батпай турган жер бекен. Ордо күтүп эл жыйып жатпай турган жер бекен. Жон-жонуна кароолу барбай турган жер бекен. Челишкенге кызыкты салбай турган жер бекен. Таалайына табылып, жылгындуу кең кол кең талас. Кыргыздардын башчысы кызыр чалган эр Манас. Таң тамаша оюнга батып калган кез экен. 40тан таман ордону сары журтка салышып, атып калган кез экен. Оюн ойноп тамаша, күлгөндү сүйдү эр Манас. Кошуун жыйып кол баштап жүргөндү сүйдү эр Манас. Болбой ишти бозону, боздоту урду кожону. Ордо күтүп чоюлуп кабыландын ордодон, жетим мискин тоюнуп, таалайлуу Манас баатырдын даңкы кетти далайга. Аты болду алайга. Кең талас буга жер болуп, жергелей келип эл конуп, кезеги менен топ болуп, кеңеши журтка куп болуп, баары кыргыз чогулуп баатырына жолугуп, алдына келген адамдар аш ичкени алкынып, арыстан Манас баш болуп акшум кардай талпынып, кымыз ичип кызышып, сөөктөрү ысышып, чекеден терин сызышып, дүмпүлдөк оюн салышып, шылдың менен кай бирөөгөн калп эле сабап калышып, кайнардын кара көзүндө, көк чынардын өзүндө, Төрткүлдүн төмөн жагында туу көтөргөн жаңыдан, туйгунуң Манас тагында, айбалта кылыч эгешет, азамат эрлер кеңешет. Алоокенин айынан кыргыз бүткөн чогулуп, аз болгондо кээ күнү, келген кеткен адамга 60 бээден союлуп. Жата турсун жаш Манас, жалпы журтун ыйгарып, жер дегени кең талас.